Өткөндө биз айтканбыз. Мына биз 26-сында иштерин баштайбыз деп. Эмне себеби? Себеби эмнеде болду? Биринчиден, бул деген биздин укук коргоо органдары иштеди. Бизде үйлөр көп, жабыркаган үйлөр болгондуктан, алар көп следственный мероприятиялар да көп болду да, ошон үчүн кичине узакка созулуп кетти. Бүгүнкү күндө мына Капчыгай, Аксайда кече күнү чыгып кетишти. Следственный группа ошо менен мүмкүнчүлүк берилди. Экинчиден, бул биз эл аралык уюмдарды, башка мамлекеттердин өкүлдөрүн, эл аралык адистерди бияка чакырган болчубуз. 80ден ашык ошол кишилерди бияка алып келип, бүт баарын көрсөтүп кеткенбиз. Алар да фиксация болсун. Эртеңки күнү түздөлүп калган болсо анан айтат да, каяктан эмнен далил катары эчтеке көрсөтө алмаймыз деп. Ошон үчүн ыкчам түрдө бул ишти жүргүзүп, анан бүт иштерди бүтүргөндөн кийин, ошо фиксация иштери бүткөндөн кийин биз мына эмеге ушундай иштерге кирип атабыз. Бүгүн мына 4 топту азыр бөлдүк. 4 топту бөлдүк. Бирок бул ар бир жанагы иштер бүткөн сайын ошол жака топтор кире берет. Көбөйүпчү. Биз 4 топ бул деген мынакей Аксай, Капчыгай 2 топ кирет. Бияка эң көп, биякта үйлөр жабыркаган 189, бирок ошондо деле элдер айтып атат, 1-2 жабыркаган бирок турган үйлөр бар. Бирок аларды дагы мүмкүн болсо сүзүп бизге жаңы там салып берле деген да сөздөр болуп атат. Аны комиссиянын чечими менен иликтеп туруп, анан чечим чыгарып, ошондо 191 үй болуп атат.